Бүгүн мамлекет башчысы Атамбаевдин аткаминерлердин чиндеринен жана ээлиги кызматтарына карабастан коррупцияга жана уурулукка каршы күрөштүн аягына чыгаруусун талап кылабыз. Экинчи, биз Кыргызстанда кылмышты эң туруктуу жана Борбор Азияда эң эркин өлкө болушуна жетиштик. Кыргызстандын туруктуу өнүгүүнүн жолуна бурулушуна акыркы 5 жыл ичинде дагы бир башка жеңиштерге жетиштик. Азыркы Кыргыз өлкөбүздө болуп аткан саясатка өзүбүздүн пикирибизди билгизүү боюнча чогулуп турабыз. Бул пикирде биринчиден экономикалык саясатына, экинчиден бул сот реформасы, үчүнчүдөн жанагы апрель революциядагы сот иши боюнча, аягына чыгуу боюнча, анан ошондой эле Бакиевчилерди экстрадициялоо боюнча өзүнүн бир нече талап бар. Былтыркы 5 жылдыгында да койгон талаптар болгон, ал талаптардын толугу менен аткарылды десем жаңылышам. Өзүбүздүн эле могул, өзүбүздүн жерибизде эле акаевтер болсо минтип 30% тигилер алды, 70 бизде калды деп. Болбосо любой өлкө бузууга мүмкүнчүлүгү болот. А биздин бузууга мүмкүнчүлүгү